Ustaчылык менен ар кандай буюмдарды жасайм. Цветной металлдан көптөгөн кишилерге жасадым. Кыргызстанда сабакта берип иштедим. Ошол мастерской болот. Ошол жакта уже 2 жылдан бери иштеп атам. Көптөгөн атактуу кишилерге жасадым, буюмдарды, курларды жасадым. Өткөндө акыркы жасаган буюм костюмга украшениялар Дөөлөт Сыдыковго жасадым да, манасчыга. Анан өткөндө да фестиваль болду, ошолорго манасчыларга да курдарды жасадым. Эми дизайнерлер заказ беришет, топчу, ар кандай кийими, украшениялар, коле-салелерге чейин жасайм да. Биякта кээде түн ичинде деле калып, заказдар болуп калган кезде ошол жакта калып иштей берем да. Жасалардан мурун мондай эскиз чийип алып эле тартып сүрөттөрдү. Өзүңүздөр тартасыздар? Биринчи кагазга түшүрүп алган. Муну кагазга неметип предварительно кандай жасалат, ошону разрабатывать этип курдун немеси, курдун формалары ар кандай да менде. Ар кандай түрлүү курдарды жасадым. Анан бирөө өткөндө сурап калды, ушундай мондай бүркүт болсо, ушундай бул жакшы болот эле, ушундай кур жасап бербейсизби деп калды да. Ушунун баарын отуруп чийип, мунун баарын кайра доработка алып туруп, анан кайра ушуну бияка түшүрүш керек да, темирге. Ону түшүргөндөн кийин анан жана чекандар менен чаап чыгам да. А так предварительно мына колго чийилген эскиз да. Ушуну бияка көчүрүп тарткандан кийин анан ушунун изи менен могулардын детальдары жүрбөйбү биякта, ой союлар, ошолор менен жана мен чаап кетем да. Темир чекандар менен. Бул мына, булардын өзүнүн эмблемасы берилди да. Өзүнүн эмблемасы. Анан муну компьютерден чыгаргандан кийин кайра мояка чаптап туруп, ушундай кылып өзүнүн эме символикасын бергенден кийин ушуну металлга кайра түшүрөм да, жасап атканда. Бул өзүм чеканить этип жасагам мондай инструменттер менен да. Могу чекандар деп коет да. Ушундай кылып эле мына могул курдай болуп жасалган женский кур да. Мына могу инструменттер менен колдонгон, ушулар менен чаап туруп жасагам да. Медь, цветной металл. Бул да Аламедин базарда сатылат. Жасалган. Ушу да колго чабылып до конца бүткөн эмесмин да бул работаны. Элдикине окшоштурбай жасайбыз да. Бул усталар ар кандай метод менен жасайт да муну. Азыр современный технология менен жанакындай кесип, лобзик менен кесип жасагандар бар. А бул старый метод менен иштейбиз да. Ушундай метод менен иштеген аз чеканщиктер жок азырчы. Бир көп болсо бир 3-4 кишини мен тааныйм да, ушундай технология менен иштегендер. Бул эми аябай убакытты көп, бул ушунча кол көнүш керек да муну үйрөнүш үчүн. Ар бир жасаган буюмду эси туура эмес чаап койсоң уже болбой калат да. Ушунун баары колго бул штамп эмес. Ушуну мына көрдүңөр, из менен чабыш керек да. Ар бирөө мондай чекандар менен чапканда ар бирөөнүн өзүнүн эмеси, формасы бар да. Ошо менен чапканда эми коозураак көрүнүшүндө бүт немесин, мелкий детальдарын баарын колго чабылат да. Мондай жасаган курдар да бар, женский. Могу женский курдун башы болот да. Немеси. Мына көрдүңөр, ошондо бул идеальный болуш керек да. Как неме сүрөт тарткандай элечи. А если туура эмес чаап чытасаң, кыйшык кылып койсоң, уже формасы жакшы көрүнүшү болбой калат да. Анан кээ бир ойлойт штамп депчи. Бул штамп эмес, эми ушуга чейин мунун баарын канча жылдан бери темир менен ушундай курдар жасап жүрүп, уже кол көнгөн да, жасап атыпчы. Анан бул деле убакыт көп алган, үйрөнүп аткан кезде. Даяр кур, женский кур,
кожасы менен уже жасап кайта этилип, уже тазаланган мындайынан көрүнөт да көрүнүшү. Анан көрдүңөрбү, жасаган буюм баары бирдей эмес да, формалары ар кандай да. Жасап аткан дизайнда башкача болот, эми элдикине окшоштурбай, башка усталардыкындай кылбай өзүбүздүн почерк бар да жасап атканда. Канча жылдан бери жасап, уже билет да, алган кишилер кээ бирөө кайсы уста жасады десе, ошондо кээ бирөө уже почерк менен эле билип коет да. Бул мен жасаган кур менин курум деп кээ бирөө айтышат да. Границалар ачылса, ковид токтосо, кетет элем Кыргызстанданчы. Уже көп жыл. Эми бияктан мындай болуп атат да, бизде кээде жумуш бар, кээде болбойт дегендей да. Анан тияктан баягы заказдар көп түшөт да, потому что мындай иш боюнча чет өлкөдө мындай жасаган буюмдар кымбат сатылат да. Ошол эле Америкада ушундай индейецтер жасаган курдар 1,5-2 миң, 3 миң долларга чейин сатылат да. Күмүштөн жасалган. Эми бизде биякта материал проблема болот да. Күмүш менен иштейин десең, күмүш кымбат. Бизде ала турган кишилердин немеси да аз да. Жакшы мындай кымбат, жакшы уникальный буюм жасайын десең, металлды мен сатып албайм. Потому что бизде листовой күмүш чыкпайт Кыргызстанда. Анан жанакындай аякта натуральный таштар менен иштесе болот да. Аякта эми налогун төлөсөң, бүт материал, любой материалды асып алат да. Спрос бар да аякта. Ушундай кол менен жасаган буюмдарга.